Ассаламу алейкум. Мен атым Айбек, өзім Тоқмоқтан болам. Керемет чарбасын жетекчisi болам. Арашан пародасы менен алектенгенибизге биз уже 4 жыл болду, буюрса. Бул өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан парода Арашан. Ушинтип канча жылдан бери аргындаштырылып отуруп, ушундай жакшы бир деңгээлге чыкты. Азыркы учурда Арашандын атак даңкы дагы кошуна мамлекеттерге дагы тарап атат да, буюрса. Жакшы ийгиликтерге жетип атабыз. Жанагындай көргөзмөлөргө чыгып, аяктан дагы 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарга дагы ээ болуп атабыз, буюрса. Азыркы күндө биздин чарбада бир 400гө жакын, 400дөй баш, жалпы башы 400 баш бар. Арашан тукумундагы койлор жалаң. Ошол буюрса дагы мындан дагы жакшы деңгээлге жеткирген аракетин кылып атабыз. Астыда дагы чоң жакшы максаттар бар. Бүгүн ушул айыл чарба марекесине, ярмаркага катышып аткан себебиңиз, максатыңыз эмне максаттан келдиңиз? Себеби ошол өзүбүздөн чыккан парода, бул Кыргызстандан аргындаштырылып отуруп чыккан пароданы ошол өзүбүздүн кыргыз элибизге таанытыш, элге көргөзүш, ушундай бир өзүбүздүн пародабыз бар экен деп таанытыш максаты. Агролайф KG долбоордун партнеру Агротрек компаниясы. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Агротрек компаниясы сиздердин назарыңыздарга Farmlit аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutz-Fahr бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. Келе ушул эки бөлмө сиздики экен. Керемет чарба экен, Керемет аттуу чарба. Керемет деген чарба. Керемет аттуу чарбаңыздардан тандалып келген койлорбу же кандай? Бияктагы өзүбүз бул кочкорлорду койлорго кошкон кочкорлор өзүбүздүн чарбадан. Биякта 3 жаш, 4 жаш көбүн сатып алганбыз өзүбүз. Жакшы королордон, жакшы чарбалардан тандап туруп, бунун арасында $50,000, $70,000, Баалар $10,000, ушундай кочкорлор буюрса. Баалар эмне менен айырмаланат? Баалары өзүнүн баягы тукумунан кайсы эмеден тараган линия деп коебуз биз, ошол эметет, баасын чечет. Анан өзүнүн параметрлери. То есть бою, веси, жанагындай дене түзүлүшү, ошонун баардыгы баасына көтөрүлүшүнө себеп болот да. Бул бияк кочкорлор экен, бияк ургачылар. Бияктагылар ургачылар ушундай болот. Биякта көбүнчөсү 2 тиштер, 1,5 жаштыктар. Бул биринчи деген козу кочкор, муну 4 ай кезинде биз $45,000 алганбыз. Азыр 10 ай болуп калды. Азыркы учурда мунун бою 91 сантиметр, веси болсо 110 килограмм болуп турат, түрлөй салмагы. Буюрса жакшы өсүп келатат. Кудай буюрса мындан дагы жакшы бир төлөй алабызга. 4 жылдан бери атыңыз ким дедиңиз? Айбек. Айбек мырза, 4 жылдан бери иштеп атабыз дедиңиз. Ушун бул мисалы үчүн жаңы багам деген кишилерге эмнеден башташ керек? Ушу Арашан койлор багам дегенде эмнелерди билиш керек? 3-4 сөзүн айтып койсоңуз. Мына Мысырда деп баштайм деген кишилерге. Жаңы баштагандар үчүн эми баягы эле чөнтөккө эметет. Ооба. Булар арзан эмес. Если мүмкүнчүлүк болсо жакшысын алган жакшыраак. Эгерде мүмкүнчүлүк бир аз эме болсо орто баалуу же болсо орто сапаттуу Арашандардан алып, мисалы 1-чи же 2-чи класстан алып туруп, бирок жакшы кочкор кошуп, ошо менен өнүгүп өсүп кетсе болот. Мен мисалы ошол эме менен, ошондой жол менен ушундай деңгээлге келдик да. Демек, бул эми Арашан асыл тукум пародалар менен иштегенге жараша жакшы финансовый запас керек экен дебейсизби? Жок, жаңы баштагандар 1, 2, 3, 5 баш менен баштагандар деле бар. Бирок 3-4 жылда бул койдо береке бар эмеспи? 3-4 жылда билинбей эле баягы көбөйүп, бирөө экөө, төртөө, 8 болуп, мындай тез көбөйө турган койлордун бири да. Айбек мырза,
Булар эми жаныбар болгон соң ден соолугу бар да. Ден соолугун кандай карап атасыңар? Ветеринария бул жака Ден соолугун биз өзүбүз деле уже такшалып деле калды. Тажрыйбадан уже ар кандай учурлардан башыбыздан өткөргөн себебинен основной өзүбүз дарылайбыз. Эгерде оор учурлар болсо, Кудай сактасын, анда уже өзүбүздүн тааныш жакшы ветврачтар бар. Ошолорду чакырып, ошолор аркылуу айыктырабыз да. Мындай арашан койлорду багым дегендерге ветеринардын адистери керек, Керек, негизи эле керек. Керек, Бизде ветеринар жагы кандай өнүгүп атабы же? Ветеринар жак мындай издештирсе тапса болот. Болот, тапса жакшылап издесе. Издештирсе, аракет кылса тапса болот. Айбек мырза, могу арашан чарбаңыздардын өзүңүздүн соцсеттерди, телефон даректериңизди биздин көрүүчүлөргө бөлүшсөк болобу? Болот, болот. Кандай вопростор менен кайрылат көбүнчө силерге? Бизге эми жаңы элеке силер бергендей эле суроолор, баягы жаңы баштасак эмнеден баштайбыз, кандай кылабыз деген основной ошол. Анан кийин каяк жагына көңүл бурушубуз керек, бирдемени сатып алып аткан кезде баягы туура эмес нерседен алып албайлы деп каяк жагына көңүл буруш керек, кулагы кандай болуш керек, бою кандай, буттары, дене түзүлүшү кандай болуш керек, ошол тууралуу көбүнчө сурашат. Ошол боюнча бүт толук маалымат бере аласыздар. Беребиз. Телефон номериңизди бересиздер. Соцсеттерде барсыздарбы? Соцсет эмеде барбыз, TikTok'та барбыз. Керемет чарбасы, хозяйство Керемет чарбасы деп жазылып турат. Бул видеону чыгарабыз AgriLife'ка, анан ошо ссылкасын коюп коелу, ошо ссылка менен кирип, телефонуңуз бар, кире берсин, аякта бар телефондорубуз. AgriLife KG долбоордун партнеру Агротрек компаниясы. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Агротрек компаниясы сиздердин назарыңыздарга Farmlit аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutsche бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. Кыргыз элим өзүбүздөн чыккан породаны ушинтип өнүктүрө берели, арашан баккыла. Арашандын келечеги аябай жакшы болуп атат азыркы учурда. Буюрса, ошого амал кылсаңар, буюрса келечекте ийгилекке иншалла сөзсүз турда келебиз. Телефон номерлери турат, чаласыңар, билесиңер өзүңөр. Телефон номерди айтпаңыздар. Мен бир айтып коеюнчу, 0706 320 144. WhatsApp бар. WhatsApp да бар, мындай прямой да бар. Арашан тууралуу толук маалымат беребиз. Толук маалымат беребиз иншалла. Мейли, урматтуу көрүүчүлөр, эми өзүңүздөр комментарийлерге жазыңыздар. Биз AgriLife KG долбоорубузда мал тууралуу, деги эле мал тууралуу, арашан тууралуу келечекте буюрса видеолорду чыгарабыз. Эгер комментарийлериңер, суроолоруңар болсо, сөзсүз түрдө жазгыла, ошолорго жараша чыгарылыштарды даярдайбыз.